Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде жаңы долбоор 5-1 радио ток-шоусу. Микрофондо Бигайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө дагы бир маанилүү адам өмүрүнө байланышкан темада баарлашып тийиштүү өкүлдөргө суроо салабыз. Бул адам укугу жана үй бүлөлүк зомбулук, айрыкча аялдардын коопсуздугу тууралуу сөз болот. Буга себеп жакында эле Талас областында өтө өкүнүчтүү окуя болду. Ал күйөөсү тарабынан аял өрттөлгөн. Окуя 2 ай мурда болгон, бирок коомчулукка эми гана ачыкка чыкты. Адистер белгилешкендей, мындай окуялар ондоп саналат, бирок көпчүлүгү жашыруун калат. Ошондуктан бүгүнкү эфирде биз жалпы адам укугу, аялдар менен балдардын коопсуздугу, мамлекеттин жана коомдун жоопкерчилигин ачык талкуулайбыз. Эмне үчүн мындай окуялар жашырылып калат? Аялдар эмнеден улам корголбой калат? Мамлекет кайсыл жерден жетишпей жатат? Жаран укугун ким коргойт? Мына ушул суроолордун алкагында ачык диалог болорун дагы эсиңизге сала кетейин. Бүгүнкү программанын негизги мейманы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Назаралиева Ичүлүк Калыбековна. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле дал ушул биздин негизги мейманыбызга суроо узата турган эксперттерибиз бар. Турдубекова Назгүл Үсеновна, Балдарды коргоо лигасы коомдук фондунун директору. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Ошондой эле эксперт Албаева Жаңыл Ишенбековна. Кош келдиңиз. Мындан сырткары коопсуздук боюнча эксперт Мамыров Шамшыбек Сабырбекович да келген. Кош келдиңиз. Ошондой эле Алмамбет Бексултанов, адвокат. Кош келдиңиз. Дагы бир мейманыбыз жарандык активист жана биздин дайымкы угарман Каныбек Мырзаканов агайыбыз телефон аркылуу биз менен байланышып суроо узатат. Сөзсүз түрдө биздин катарыбызда деп эсептейбиз. 5-1 берүүсүнүн мазмунун түшүндүрө кетейин. Эфирдин биринчи жарым саатында суроо жооп форматында өтөт. Айчүрөк Калыбековнага биздин келген эксперттерибиз суроо берет. Андыктан убакытты үнөмдөп, жалпыбыз ушул тийиштүү гана суроолорубузду узатып, жоопторду алабыз. Анан экинчи бөлүктө сиздер менен биргеликте талдап, ушул болуп жаткан жагдайга карата жоопторду алып, жыйынтык чыгарабыз. Ал эми бизди угуп жаткан радио угармандарды айтайын, Facebook социалдык баракчасына катарга кошулуңуз. Биз түз эфирде онлайн форматта чыгып жатабыз. Мындан сырткары радио толкун аркылуу байланышка чыксаңыз болот. 0312 39 21 90, ошондой эле 0502 39 21 90. Алгач эле өзүм бул программаны баштап, Айчүрөк Калыбековна, сизге суроо узатайын. Мындай окуялар коомчулукта ушул кеч чыгып жатканы эмнеден кабар берет? Эмнеден улам ушундай жагдай болуп жатат? Мисалы, буга чейин дагы бир катар фактылар болгон. Бул дагы мына 2 ай кеч болуп атат да. Мындан баягы кандай жагдайдан улам биздин аялдарыбыз ушундай нерсеге кептелип калып атат? Негизинен ар бир аялдын өзүнүн укугу да, укук коргоо органына кайрылып же кайрылбоо. Ошондон эле ошого байланыштуу да. Мисалы үчүн Таласта болгон эле окуя 15 январда болгон экен. Больницага түшкөндөн кийин эле аякта сөзсүз укук коргоо органынын адамы барып, өкүлү барып сурайт, эмне себептен мындай болду деп. Анан булар көрдүңүзбү, жаап жашырып, жок өзүнүн ушинтип эметип атып, анан кийин жандай бири-бирине чачып, анан кийин ушинтип урушуп кетип ушундай болгон. Анан жарашат деген эме менен, себеп менен ушинтип ушул күнгө келип атат да. Анан баягы келин больницадан чыккандан кийин анын ниети так белгилүү болуп, мындан ары жарашып жана чогуу жашабай турганы белгилүү болуп, анан кийин анан барып укук коргоо органына кайрылып атат. Ал эми бул учурда канча деген далил жокко чыгып кетти. Ошондуктан мындай нерселерде баягы далилдерди өз учурунда кайрылып, өз учурунда жана далилдерди сактап калбаса, көп ошонун кесепетинен жанагы кылмыш иштери аягына чейин чыга албай атат да. Жакшы, анда биздин эксперттерибизге кезек берели, четинен суроолорду узата беришсин. Назгүл Үсеновна, да сиз өзүңүз баштап бериңиз. Айчүрөк Калыбековна, кандай сурооңуз бар? Мен өзүм жеке пикиримди айтып кетет элем. Эми биринчи заматта үй бүлөдө болуп аткан зорлук, зомбулук бул жеке маселе эмес, бул жалпы коомчулуктун жоопкерчилиги. Анан Кыргызстанда биз ушул мыйзам жагынан аксайбыз. Себеп деген эмне үчүн бүгүнкү күнү ар бир ушундай көйгөйлүү, ар бир үй бүлөдө зорлук, зомбулук бар деп айтсак болбойт. Андан алысмын, бирок ушундай көйгөйлүү үй бүлөлөр эмне үчүн мониторингке жанагы көзгө илинбей калып атат да.
айыл жеринде мисалы үчүн айылдын тургундары жакшы билишет кайсы үй бүлөдө зордук зомбулук бар экенин. Бирок алар мындай үй бүлө жеке болгондон кийин алар үйүнө кирип барганга дагы мындай мыйзам жагынан дагы укугу жок, анан алар дагы билбейт жолун кантип иштеш керек экенин. Ошон үчүн Кыргызстан боюнча бизде ушул социалдык кызматтар боюнча бизде мыйзам жок. Мыйзам жок болгондон кийин бизде ушул үй бүлөдөгү болгон зордук зомбулукту алдын алуу боюнча бизде социалдык кызматкерлер керек. Себеп бизде бүгүнкү күнү Назгүл эсен, сиз сурооңузду бериңиз, экинчи бөлүктө талкуу кылабыз. Анан эми суроону мен Айчүрөк Калбековнага мындай каалоолорум болот эле. Себеп мындай ушу Талас областында, ушу жалпы кайсы көйгөйлүү областтарда ушундай зордук зомбулукта мындай толук кандуу кол жетпеген, көз жетпеген жерге ушул жерден ушу акыйкатчынын өкүлдөрүнүн санын көбөйтсө болот болбу? Себеп мисалы үчүн Талас областу деген алыс болуп атпайбы тиги борбордон жолу дагы мындай татаал. Анан мен ойлойм ал жерге мындай коомчулуктун салымы дагы ошого бейөкмөт эмес уюмдардын да салымы дагы азыраак болуп атат да, кол жетпей калып атат да, Бишкектен барып, башка областтардан барып. Анан мен ойлойм ушу балкимдер Талас областында ушу акыйкатчынын өкүлдөрүн көбөйтсө, сандарын көбөйтсө кандай дейсиңер, ошого мүмкүнчүлүк болобу деп. Жакшы, Айчүрөк Калбековна, сурооңузга жооп берип коюңуз, андан соң биз кезегибизди улантабыз. Негизинен институттун 6 аймакта өкүлчүлүктөрү бар. Азыр Чүй облусунда да ачуу өкүлчүлүгүн ачуу боюнча маселе туруп атат. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы конституциялык мыйзам ушул жылы 2025 жылы президент тарабынан кол коюлуп, биздин жана НПМ деп атпайбызбы, предупредительный механизм, жана басмырлоо жана кыйноолор боюнча. Ошолор боюнча бизде азыр күчөтүлгөн иш жүрүп атат. Ошол себептен бизде аймактыктарда дагы 1-2 киши кошулуп атат да. Ошондуктан Талас өкүлчүлүгүндө да бүгүнкү күндө бул убакытка чейин 3 киши иштеп келсе, азыр мына конкурс жарыяланып дагы 2 киши алынган атат да. Ошол сиздин каалооңузду эң туура деп эсептейм. Бир жагынан жанагыга да кошулуп кетем да, укук коргоо органдары көп учурларда мындай предвзятое деп коет го, предвзятое отношениясы бар да. Эми булар баягы бытовой ссора, анан кийин элди ишип алышат, анан туугандары каяка качып кетмей эле, ортодо 2 бала бар деген ушундай нерсе көп чыгат да. Мен көп эле көрүп жүрөм бул практикадан. Анан ушул нерсе менен дагы биз күрөшүшүбүз өзүбүз. Жакшы. Мен суроо берейинчи, ушул мындайда эми сиз акыйкатчынын орун басарысыз да. Анан мен сизден бир мындай тактыкты суранат элем да, укук коргоо органдан жанагы үй бүлөсү бар дегенде мындай деген нерсе уже түшкө кирбеген нерсе. Азыр бир келген маалыматты каттабагондо үчүн биздин кызматкерлер кандай жаза алып атышат? Бир эле маалыматты. Анан даже уккан маалыматты каттабагондо үчүн. Мисалы үчүн жана милициянын көчмө кабылдамасы деген проект бар. Ошол жерге социалдык маселе боюнча дагы. Так что мен четке катылып, анан мен сизге суроо берейин дегеним. Ушул акыркы убакыттардагы болуп аткан окуялар, ушул жанагы биздин менталитет деп коебузбу, улуттук бир аң сезим, жанагы кыргызчылыкка, тууганчылык калтырып койгон эмеспи? Биринчи суроом. Ошо баягы баягы эрдига аял урушат, эси кеткен болушат деген нерсе калып калып аткан жокпу? Биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү күндө ушул укуктук, мамлекеттик укуктар жөнүндө ошонун ичинде үй бүлө кодекси эмнеси менен аксап келатат? Жетиштүү, анан ошол жетиштүү болсо тиешелүү мамлекеттик уюмдар, бекемелер, ишканалар, адистер ошо ишин так кылбай атабы? Эми биринчи суроо боюнча мен алысмын, милиция кызматкерлери жакшы иштебей атат деп толук кандуу айткан. Бирок айрым учурларда алар тараптан мүчүлүштүктөр бар. Алга себеп жанагы бир нече биз курбандык болуп кеткен аялдарды көрдүк го. Охранный ордери бар болуп туруп, коргоо ордерлери бар болуп туруп, канча жолу ага чейин сигнал келсе дагы ошол охранный ордер болуп туруп анан өлүп калып атпайбы? Акыркы жанагы туулган күнүндө жолугушту деген, андан мурун Бертрамдын кызы канча жолу коргоо ордери алынган. Ошолорду өз учурунда жанагы контролго алып, аркасынан сая түшүп, жакшылап көзөмөлдөсө, балким ушул өлүүлөр болбойт эле да, өлүмдөрчү. Экинчи суроо боюнча, албетте бүгүнкү күндө үй бүлө кодексин сөзсүз реформалоо керек. Анткени
биздин үй бүлө биздин жанагы үй бүлө боюнча концепциябыз түп тамыры менен өзгөрдү да. Өзгөргөндө да жакшы тарапка өзгөргөн жок. Жаштарыбыз бүгүнкү күндө 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин ажырашып кетип атат. Ортодо балдар калып калып атат. Экинчи аял алып атышат биздин эркектер. Биринчи аялын камсыздабай туруп, ортодо опять балдар дагы социалдык жактан жабыркап калып атат. Ошондуктан бул нерселерди албетте социалдык тараптан да түшүнүп, жана оңгу жол деген концепция менен болобу, башка биздин жана патриоттук программалар менен, социалдык программа менен ошо үй бүлөгө баалуулукту чоң эметиш керек, күчөтүш керек. Кийинки суроону адвокат берсе, Алмамбет мырза сизге сөз берейин. Саламатсызбы эке? Сизге деле 2-3 суроом бар эле. Биринчи суроо эке. Ушул азыркы учурда семейный насилие деп жатасыз. Үй бүлөлүк зомбулук болуп атпайбы? Ошонун баарын болуп атат. Ошонун алдын түрк нускасын барып терең барып мониторинг кылып, бул эмнеден келип атат? Эмне себептен азыркы учурда ушундай кескин түрдө чоңоюп кетти? Ошону бир байкадыңыздарбы? Байкадык. Анткени 24-жылы ошо как раз семейный насилие боюнча, мыйзам боюнча биз мониторинг жүргүзгөнбүз. Бирок негизинен биз баскыны мындай, кандай десек, маанини, көбүрөөк маанини ошо мамлекеттик органдар бири-бири менен өз ара иштешпейт деп жыйынтыкка келдик да негизинен. Анткени 17 ошол учурда 17 мамлекеттик орган бар болчу, бүгүнкү күндө дагы бир орган 19 орган болду да. Бирок ошончо көп орган ушул маселе менен алектенгенине карабастан, баягы жылдан жылга үй бүлөлүк зомбулук боюнча статистика өсүп келет да. Демек, биздин өз арадагы мындай иштөөбүз өтө жакшы эмес. Ошол эле билим берүү тармагында, ошол эле маданият тарабында алсак, жана социалдык тараптан эми булардыкы баягы өтө көп маселеси бар. Пенсиядан баштап, пособиядан баштап, жалгыз калган улгайган кишилерге чейин камсыздашат. Ошондуктан булардын дагы баягы алып барган иши өтө көлөмдүү. Бүгүнкү күндө кичине мамлекет тараптан кичине жардам келип, социалдык кызматкерлер көбөйдү да. А негизинен сиз айтып атат, туура айтып атат. Мен сизди түшүнгөнгө караганда, негизи бала деген кимди карап өсөт? Ата-энесин карап өсөт. Туурабы? Анан эгер туура семьяда туура модель болбосо, баягы ата-энеси 2 күн биринде эле урушуп атса, же болбосо атасы миграцияда жүрүп, апасы өз жалгыз чоңойтуп жанайтып видео таркап кетип атат го. Атайын ошо күйөөсүнө өчөшүп балдарды урган. Анан ошондойлордон албетте жакшы бир натыйжа чыкпайт деген ойдомун да. Булардын баарын тең көзөмөл кылыш керек. Экинчи суроо, азыркы учурда биз баягы аялдардын укугу деп, же аялдардын укугун жакшы көрүп атабыз да. Экинчи суроом, бүгүнкү күндө ушул эркектердин укугу боюнча бузулган боюнча сиздерге фактылар менен кайрылдыбы? Сиздер ошол боюнча чара көрдүңүздөрбү? Канча факты? Андай деле барбы, жокпу? Суроо. Бул боюнча дагы кайрылуулар бар, бирок албетте өтө аз. Эркектер тарабынан негизинен менин баламды, менин уруксатым жок, чет өлкөгө алып кетти деген бир нече кейс келген. Андан тышкары менин балдарым менен көргөнгө мага мүмкүнчүлүк бербей атат деген дагы келген чет өлкөдөгү жарандардан. Андайлар боюнча жардам берип атабыз эми. Через посольство, өкүлчүлүк тарабынан, биздин элчилик тарабынан жардамдар көрсөтүлүп атат. Ал эми өзүм байкаганыма караганда, бир гана кыздарга эмес, эркек балдарга карата зомбулук көбөйүп атат да. Мен ошого өтө кооптонуп атам да бүгүнкү күндө. Биз каякты көздөй кетип баратабыз деген бир өтө кооптонуу бар да менде. Анан мен дагы жаңы Шембековна сөз берер алдында мындай суроо бергим келип атат да, жана Таластагы мисалды кейс катары албадыкпы? Анан анда ошол жашырып койгон фактысы да болуп атпайбы? Туугандары тарабынан, күйөөсүнүн туугандары тарабынан аларга да кандайдыр бир чара көрүлөт болду экен? Бул дагы Албетте чара көрүлүш керек. Анткени мыйзамда так жазылган. Сокрытие преступления деген статья бар да. Укрывательство. Ошол боюнча сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек. Негизинен мындай учурларды биз көп учурларда мындай жаап жашырып коебуз го. Же болбосо эми улгайып калган экен туугандары, буларды эми тартпай эле коюлу жоопкерчиликке. Негизи для примера деп коет го, орусча айтканда. Мисалга катары ошондой нерселерди ачыкка чыгарып, баягы көрсөтүп, ошентип бир жазалабасак бул нерсе жакшы жерге алып барбайт да. Ошол эле ала качуу боюнча канча жолу баягы коомдук талкууга чыгарып, ошончо көп резонанс кеткенден кийин ала качуу фактылары азайды, бирок
бир эрин серин бирок болуп атат бүгүнкү күндө дагы. Бирок өз учурунда баягы камераларга байланыштуу өз учурунда токтотуп коюп атышат да. Ошондой сыяктуу эле коомдо талкуулап аяндай эметпесек жашылып калып калат экен да. Жаңыл Ишенбековна, кийинки сөз кезеги сизде. Ушул биздин мейманыбызга сурооңузду берсеңиз, негизи ушул суроо берүүнүн максаты өзү ушул бизде болуп жаткан көйгөйдү аныктап, кандай жыйынтыкка келебиз, ушулардын баардыгын билип алуу максатында берип атабыз да. Рахмат, саламатсыздарбы? Айчүрөк Калыбековна, менде мындай бир суроо да. Бизде мыйзам бар, үй бүлөлүк зомбулук, зордук боюнча. Эми ошол жерде ар бир органдын, мамлекеттик органдын өзүнүн полномочиялары жазылган, түздөн түз. Анан сиздердин бир негизги эмеңиздер бар да. Ошол атайын доклад, атайын доклад зордук, зомбулук боюнча. Анан бизде резонанстуу аябай ситуациялар көп болбоду, Өзгөндө, Кара-Уулжада, мына Бишкекте канча болду. Ошол баардыгын көрсөтүп, бүгүн ачык айкын ошол докладда, жогорку кеңеште алып барганда мындай формалдуу түрдө эмес, ошонун жыйынтыктары, ар бир резонанстык случай боюнча бул иш кандай бүттү, ал тиги иш, мисалы Кара-Уулжадагы иш кандай нерсе менен бүттү, эмне жыйынтыктар чыгарылып атат, ушундай доклад болобу, күтсөк болобу быйыл? Докладда негизинен бүт чагылдырабыз да. Болгон маселенин баарын чагылдырабыз. Негизинен баягы мониторинг жүргүзүп атпайбызбы, ошолордун жыйынтыктары, анткени ошол жыйынтыктарды чагылдырбасак, бул рекомендациялар баягы өкмөткө кетпей калат да. Токтомдун ичине көрсөтүлбөй калат. Ошондуктан биз эң башта мониторингтерди көрсөтөбүз. Андан тышкары жарандардын жана кайрылуулар менен иштөөнүн жыйынтыктарын көрсөтөбүз. Ал эми ар бир кейс негизинен бизде каттоодо турат десек болот да. Анткени ар бир ошо жалпыга маалымдоо каражатынан болобу, же болбосо кайрылуунун жыйынтыгында биз караган кейс болобу, ар бири бизде жандай таблица формасында каттоого алынып, анан кайсы бүгүнкү күндө кандай стадияда турат, ошонун баарын карап турабыз да. Негизинен биздин кызматкерлер башынан кайрылуу келип түшкөндөн кийин, же болбосо жалпыга маалымдоо каражатына чыккандан кийин кандай жардам берди, ошонун аягына чейин сотко катышууга чейин жеткизебиз да негизинен. Жакшы, сурооңузду бериңиз. Мен өзүм ой пикиримди айтып кетет. Пикириңиз 30-мүнөттөн кийин да, жаңылыктардын соңуна чейин, ага чейин дагы бир суроо бергим келип атат. Негизи эле жарандар көпчүлүк учурда кандайдыр бир жагдайга кабылганда, кыйынчылыкка кабылганда ККЧ институтуна кайсы учурда, кандай жагдайда кайрылышы керек? Эмне болгон учурда? Негизи биздин мандатыбыз өтө мындай чектелген да. Биз ошол мандаттан тышкары чыгып кеткибиз келет, бирок мыйзам жол бербейт. Ал эми негизинен мындай мыйзам боюнча биз аткаруу бийлиги кайсы учурда сиздердин укуктарыңызды бузган учурда гана бизге кайрылсаңыздар болот. Биздики анткени АККЧ институт бул парламенттик орган. Демек, мыйзамдардын аткарылышын, же болбосо сиздердин укуктарыңыздардын аткарылышын көзөмөлдөп, эгер бузулган учурларда ошолорду кайрадан калыбына келтирүүгө жардам берет да. Бизде бүгүнкү күндө ошо 115 атайын ыкчам телефондоруңуздар бар. Ал байланыштын эмес иштеп жатабы? Канча кабыл алуулар болот? Мониторингдер дагы жүргүзүлүп турабы? Негизинен эгер мындай салыштырып көрсөк, жылдан жылга ооз-2 биздин жардамыбыз көбөйүп атат да. Жылдан жылга жазуу түрүндө түшкөн кайрылуулар бир аз азайып атат дагы. Ал эми ооз-2 кайрылгандар көбөйүп атат. Ошо 115 аркылуу биздин дагы чат-ботубуз бар, өзүбүздүн WhatsApp номерибиз 555 00 115 деген. Ошого да кайрылуулар көп келип атат. Андан тышкары жана социалдык баракчаларыбыздан көп кайрылуулар келип атат. Ар бирин текшерип чыгабыз. Өткөндө анонимдүү да кайрылуу келип түштү, бир училищеден жана Садыкова деген лицей бар экен го, музыкальный. Ошол жака барып биздин балдар карап келди да, жашоо шарттан. Санитар гигиеналык нормаларга туш келбейт дегенден барып текшерип келишти, анонимдүү болгонуна карабастан. Бирок бир аз жалган чыгып калды да. Ошондуктан ар нерсени текшерип атабыз. Ошо индон болобу, баарын текшерип атабыз. Жакшы, суроолоруңуздар барбы? Анан биз экинчи жарым саатта сөз түрдө муну талкуу кылабыз. Биз көйгөйдү аныктап алалы. Мисалы, Айчүрөк Калыбековна айтып атат, бүгүнкү күндө ушул бизде чектөө бар, чектен аша албайбыз. Ошондон улам дагы балким көйгөйлөр жаралып атабы деген ой келет да. Жакшы.
бизде Ажырык Калбеков айтып кетпедиби, бизде ошо зордук зомбулукту алдын алуу үчүн 18 субъекттер бар депчи. Анан ошол субъекттер канчалык ошо жогорку деңгээлде иштешет, ошо жанакы аял затка, ушул үй бүлөгө алар алдын ала мындай иштерди жүргүзгөнбү жокпу деген мындай мониторинг өткөзө алабы Акыйкатчы институту деп биз ушундай ой пикир болуп атат, суроо болуп атат. Себеп деген мындай болуп атат да, бизде 18 субъект бар, бирок ошолордун иштеген натыйжасы канчалык, мындай кылып аткан иши канчалык натыйжалуу, абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Себеп деген мыйзам чегинде алар иштеш керек эле, ушул үй бүлөнү аныкташ керек эле. Анан ошо ар бир субъекттин отчетун алганга ушундай мүмкүнчүлүгүңүз болобу? Себеп деген бул мен ойлойм, бул ушул резонанстуу окуяны деген аябай мындай далилдеп, анализдеп, ачыкка чыгарып, анан ушул 18 субъекттин арасынан кимиси мындай кош көңүлдүк кылып иштеген жок деп ошого бир анализ кылсак болобу деп ушундай бир абдан кызык. Жакшы. Негизинен болот, бирок бүгүнкү күндө баягы айтып аткам, 24-жыл ошо семейный насилие боюнча мыйзамды мониторинг кылып, жыйынтыгы боюнча биз башкы прокуратурага өзүбүздүн сунуштарыбызды жөнөткөнбүз. Андан тышкары Кабминге дагы. Анан жыйынтыгы менен ошо башкы прокуратурага тапшырма берилген экен. Алар бүгүнкү күндө жумушчу топ түзгөн. Ошо координациялык кеңеш дейбизби, жумушчу топ дейбизби? Ошонун ичинде бүт жанагы сиз айткан 18 органдын өкүлдөрү кирип, анын ичинде биз да барбыз. Анткени биз да мыйзамда көрсөтүлгөнбүз. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө мындай ай сайын информация берилип атат да, маалымат берилип, анан 2 айда бир жолу жандай отурумдар өтүп атат. Өткөндө Асель Рыспековна да өткөрдү ошол боюнча. Ошондуктан эми карап көрсөңүз көптөгөн консультациялык кеңештер, органдар бар да. Ошол эле нацкомиссия, натсовет деп атпайбызбы, үй бүлө боюнча. Андан тышкары 18 орган бар, бирок ошончо орган, ошончо консультациялык кеңештерге карабастан биздин акыбалы Мен суроо эми жанагы бизде өзүңүз билесиз 21-жылы укук бузууларды отуруу боюнча мыйзам кабыл алынган. Анан 22-жылы концепция кабыл алынган. Анан 22-28-жылда улуттук план кабыл алынган да. Улуттук планда ошол 19 субъекти профилактика, анан 9 атайын субъекти профилактика, атайын дагы. Анын ичинде элге билим берүү, саламаттык сактоо, анан социалдык орган деп. Анан ушул улуттук пландын аткарышы боюнча омбудсмен парламенттик подотчет, парламенттик элдин добушу болуп атпайбызбы? Ушул улуттук пландын мына быйыл 26-жылы 1-кварталдын жыйынтыгы менен бир жалпы жыйынтык чыгарган бир эксперттик бир кеңешме өткөзө аласыңарбы? Мен жардам берет элек да биз. Себеби ошол улуттук пландын ичинде бүт баарын орду бар да. Ал жерде үй бүлө, ата эне, жанагы ата энелер мектебиндеги комитет мектеп, ошону бир мындай биздин бул передача бүткөн эсеси менен бир байланыш ушул. Себеби бир мындай өкмөттүк деңгээлде да ушул улуттук пландын аткарылышын мына 3-жылга кетти. Жалпы мындай ачык эме чыкпай атат да жыйынтыгы. Ошондо кайсы мамлекеттик бийлик бутактарынын аксап аткандыгы билинет. Ошондо сиз омбудсмен катары прокуратурага дагы айтсаң, алар надзор да көзөмөл кылат. Ошо менен бир жалпы бир эксперттик чогулуш өткөзүп, республикалык деңгээлде бир ушул бул каникулга чейин май айында болобу, апрель айында болобу улуттук деңгээлде бир мындай чоң бир парламентке алып чыксаңар деген бир сунушум бар да ошо. Жакшы, Жаңыл Ишенбековна, сиздин да сурооңузду угуп алалы, анан экинчи жарым саат. Мен Назгүл Сенна улай да, ошо суроо эң туура берилди. Мисалы, бул жерде бир мындай орган болуш керек, ошол 18 субъекти алып жүргөн, аны көзөмөлдөгөн, аны башкарган бир мындай талаптуу жумуш алып барыш үчүн. Себеби баары өзлөрүнүн полномочиясы, өзлөрүнүн функциясы да мындай чаржайып иштей беришет да. Ошондуктан жана биримдик болуп атпайбы? Бир иш алып барып. Ошол себептен мен мындай суроо бергим келип атат да. Ошол 18 субъект, мисалы, жеринде иштегенде, ошол 18 субъектти ким ошонун ишин мындай жалпылап алып барыш керек? Социалдык кызматкерлер ал ишти алып бара албайт, Назгүл Үсенова билет. Себеби дегенде ал ошол эле орган прокуратураны, ошол эле МВДны ал башкара албайт, аларды чогулта албайт айыл жерде. Ошону ким алып барыш керек бүгүн? Жакшы, да ушул эки суроого биз жаңылыктар түрмөгүнөн соң жооп алабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Жергибизде 9 саат 9-дан 30 мүнөттө өттү.
Саламатсыздарбы, ардактуу радио угуучулар. Биринчи радиодо жаңылыктар менен тааныштырабыз. 8 февралда президент Садыр Жапаров Байнанс крипто биржасынын негиздөөчүсү Чанпен Чижау менен Ысык көл облусундагы Жыргалаң курортуна барды. Алар Жыргалаң, Ак булак жана Боз Учук курортун бириктирген Ала Тоо резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластеринин курулушу менен таанышышты. Долбоордун жалпы аянты дээрлик 4000 гектарды түзүп, лыжа трассасынын узундугу 260 кым болот. Комплексте заманбап басма жол, мейманкана, ресторан, медициналык борбор, стадион жана рекреациялык аймактар каралган. Учурда инфраструктуралык иштер активдүү жүрүүдө. Маалыматка ылайык, июль айында асма жолдун курулушу аяктап, декабрда Жыргалаң курорттук шаарчасы ачылат. Кийинки жылы 3-5 жылдыздуу мейманканалар курулат. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров менен Чанпен Чижау фрирайд менен лыжа тепти. Чанпен Чижау Кыргызстандын туу лыжа туризминин потенциалы жогору экенин белгилеп, өлкөнү эл аралык деңгээлде сунуштоого ниетин билдирди. Кыргызстанда тамеки продукциясын кайра иштетүүчү фабрика куруу планы ишке ашат. Президентке караштуу инвестициялар боюнча агенттик менен кытайлык компания меморандумга кол коюп, инвестициялык долбоорду жүргүзүү, өндүрүштүк аянтчаны тандоо жана инвестициялык жол-жоболорду кошуу боюнча макулдашты. Долбоор түз чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана өлкөнүн өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Бишкек мэриясы курулуш компанияларын шаарды көрүктөндүрүү эрежелерин так сактоого чакырды. Ага ылайык, бардык курулуш объектилеринде автотранспорт үчүн дөңгөлөк жуу пункттары милдеттүү түрдө орнотулушу керек. Бул талаптын аткарылбашы жол кыймылынын коопсуздугуна жана шаардык инфраструктурага терс таасир тийгизери белгиленди. Муниципалдык инспекцияга курулуш аянтчаларында көзөмөлдү күчөтүү жана мыйзам бузуу аныкталса, тиешелүү чара көрүү тапшырылды. Курулуш компаниялары ылай менен топурактын сыртка чыгышына жол бербөөгө жана объектке чектеш аймак 15 метр радиуста тазалоого милдеттүү. Талаптар аткарылбаса, мыйзам чегинде жоопкерчилик каралат. Мэрия шаар тазалыгы бардык уюмдар үчүн милдеттүү экенин эскертти. Быйыл орозо айт 20 мартта белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдирди. 2026 жылы ыйык орозо айы 19 февралда башталат. Бул күнү өлкө мусулмандары орозо кармай баштайт жана ал 19 мартка чейин уланат. Кыргыз улуттук Манас театры Египеттеги мекендештер менен руханий жолугушуу өткөрдү. Иш-чара президенттин улуттук тем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу ишке ашыруу алкагында уюштурулуп, чет өлкөдөгү кыргыз диаспорасы менен маданий байланышты чыңдоого багытталды. Жолугушууда Манас эпосунун мааниси, манасчылык жана улуттук оозеки чыгармачылык тууралуу сөз болуп, театрдын эл аралык пландары талкууланды. Иш-чаранын жыйынтыгында Египеттеги кыргыз коомчулугу менен маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча макулдашууга жетишилди. Нурсултан Кеңешбеков Азия чемпиондугунун күмүш байге ээси болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Жеңил атлетика боюнча Азия биринчилиги 6-8 февраль күндөрү Кытайдын Тяньцзинь шаарында өткөн. Өлкө намысын коргогон спортчулар ийгиликтүү жыйынтыктарды көрсөткөн. Алсак, мелдештин биринчи күнүндө 800 метр аралыкта чуркоо боюнча Искендер Чокаев 1 мүнөт 56 секунд жыйынтык көрсөтүп, 10-чу орунду ээлесе, 400 метр аралыкта Руслан Литовский 49 секунд менен 14-чү орунга жайгашкан. Турнирдин экинчи күнүндө 3000 метр аралыкта чуркоодо Нурсултан Кеңешбеков 7 мүнөт 55 секунд жыйынтык көрсөтүп, күмүш медалга ээ болсо, ошол эле аралыкта Жусуп Сулайман уулу 8 мүнөт 23 секунд менен 5-чи орунду камсыз кылган. Азыр валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 103 сом 12 тыйын, рубль 1 сом 13 тыйын, ян 12 сом 60 тыйын, лира 2 сом теңге 17 тыйынга барабар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Бүгүн 9 февралда Баткен облусунун айрым райондорунда жаан, кар жаап, Ош Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Ош Жалал-Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан-чачын жаабайт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жол тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы: Чүй-өрөөнүндө 10-15, Суусамырда -3, -8, Талас чергесинде 8-13 Баткен. Ош Жалал-Абад облустарында 10-15, Ысык көл облусунда 2-7 градус болсо, Нарында 1 градустан 6 градуска чейин суук. Бийик тоолуу райондордо -3, -8, Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 13-15 градуска жетет. Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин негизинде даярдалган жаңылыктар түрмөгүн уктуңуздар. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
Кадырман угарман, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Биз жогоруда белгилегендей эле эфирде жаңы долбоор 5-1 радио ток шоусу. Биз негизи эле жалпы жарандардын укугу, анын ичинде зордук, зомбулук, аялдардын укугу, балдардын укугу, ошондой эле мырзалардын укугу да бузулуп жаткандыгын эфир сыртынан аркылуу да билгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин эфирдин жүрүшүндө Шамшыбек агай менен Жаңыл Ишенбек андан суроо берген. Ошол суроолорго жооп алып, анан эми талкуубузга өтөлүк. Кыскача жооп берип койсоңуз. Кыскача жооп бергенде мен ойлоп турмун тиги угармандар деп. Угармандар да азыр чыгышты. Негизинен суроолор боюнча биз азырына талкуулап кеттик. Туура айтып атасыз. Негизинен баягы бир көзөмөлдөөчү орган катары биздин деле укугубуз бар негизинен чогултканга. Бирок баягы бизде чоң көзөмөлдөөчү орган бар, бул башкы прокуратура. Анан айтып кетпедимби, өзүнчө бир координациялык кеңеш эмес, жумушчу топ түзүп, ошонун алкагында 2 жолу отурум болду. Ошонун алкагында биз иштегенге даярбыз. Негизинен акыркы жолу мына маалыматты биз социалдык өнүктүрүү министрлигине жөнөттүк. Алар негизинен маалыматты топтоп, анан кийин ошо координациялык жана жумушчу топко чыгарды да. Эми угарманыбыз дагы бар экен, аны да кабыл кылсак болбойт. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыз. Жок, угарманыбыз байланыштан алыстап кеткен экен. Анда биз буга чейин талкуу жүргүзүп аттык элек. Сиздер ошол эфир сыртында айттыңыздар, бүгүнкү күндө бир гана аялдардын укугунан сырткары, балдардын укугунан сырткары мырзалардын да укугу бузулат деп. Анда дароо эле Алмамбетке берейинчи. Бул Жанөрөп аябай ушундай айтты да, жагдайлар бар деп. Саламатсыздарбы? Бул суроо или предложение катары сиз буга чейин айттыңыз да, факттар боюнча айта, мына бир гана аялдар эмес, мырзалардын укугу бузулат деп. Бул жакта талкуу жүргүзүп. Бул жерде мындай болду. Жанагы Таластагы ситуация боюнча бизге кайрылган, биздин тарапташтарга кайрылганда ушул фактыны биз ачыктап чыгып, бүгүнкү күндө жазалар неме алып атышат. Андан сырткары баягы биз аялдардын укугун көп коргойбуз. Бирок ошондо менен эле биргеликте эркектердин укугун аялдардын укугу деп чынында унутуп калдык. Эмне себеп дегенде, мисалы үчүн мындай эле калып калсак, азыр милиция жакшы иштеп атат. Байкуш милицияларга аял күйөөсү жөн эле туруп там бар болот, чынында насилие бар. Бирок ошолор менен колдонуп кээ бир аялдар баягы барып кандайдыр бир акча упуз алуу максатында, квартирасын жаздырып алуу максатында же баласын тартып алып коюу максатында барып күйөөлөрүн шантаж кылат. Бир нерсе кылбасаң мен сенин үстүңөн арыз жасам, интернетке чыгам, тигини териштирбей эле азыркы учурда милициялар коркуп баягы резонанс болуп кетсе, биз эчтеке кылбай койдуң деп туруп, сөзсүз турда күйөөсүн алып барып протокол түзүп барат. Эми протокол түзгөндөн кийин сот мен күнөөлүү болуп калбайын, азыр кой берүүсөм, мактай үйсөм, там мен дагы бир нерсе алып койду деп ойлошот деп туруп, алар күнөөлүү деп таап туруп неме болуп калат. Ошол себептен бул аялдардын укугу деп жүрүп, эркектердин укугун дагы унутуп калдык да, биринчиден. Экинчиден, азыркы кайрылып аткан ушу эркектердин укугу боюнча бул жерде семейный насилие эмне болуп, психологический, экономический, физический болуп келет да. Психологический насилие эркектерге 99% келет да. 99% эркектерге психологический. Жөн эле эмоциональный качели, сен тиңдейсиң, сен мындайсың, неме деп. Анан мен азыр айта кеттим, ушул алдын ала суроо бербедимби? Алдын ала түп нускасын барып көрдүңүздөрбү депчи. Мен анализ кылып, өзүмө кылып көрдүм, өзүмдүн анализимди айтып берейин. Мындай болуп атат. Азыркы учурда биздики институт семьи жоголуп кетти. Бизде эмне? Жанагындай жаңы трендтерде неме бар, red flag, green flag, анан тиги минимальный минимум максимум дегендерчи. Ал кандай түшүндүрөт? Баягы бар тең эле интернетти көрүп алып, инстаграмды көрүп алып, бир чала блогер там коуч там бир ажырашкан бирөөнү көрүп алып, бир эки ал жакшынакай сүрөттөрүн киргизип коет кафе ресторан. Баары ойлошот, ажырашып кетсем эле азыр мен жыргап барып тигиндей кылам. Бирөө сүрөттүн бир гүлдүн сүрөтүн киргизип коет. Күйөөм бер деп. Тиги барат. Мен сен элдин неме аялдарына гүл берет экен, сен бербейсиң. Бирөө барат. Жанагындай эле тиги мындай кылып атыр. Биз эмнеге үчүн сен мага кылбайсың деп. Биз жанагы могу западтын деп коет, ошонун немесин көрүп алып, баягы биздин могу азыркы жаштардын немеси аябай туура эмес кетип атат да. Анткени деген азыркы мына жаштардын баарысы эле ажырашып атат. Үйлөнөт, үйлөнгөн чоң той берип алып үйлөнөт. Максимум 3 жылдан кийин ажырашып кетет. Эмне десең,
тиги этот внимание не уделяет, там этот меня не уважает деген нерсе менен адашып кетип атышат да. Рахмат, эми регламенттемекелик убакыттар. Эми мен айтайын дегеним, бизде мындай да, жанакы Айчирек Калмекова айтып кетпедиби, бизде 18 субъектилер бар, ошо зорлук зомбулукту алдын алуу боюнча иштей турган деп. Бирок бизде мындай да, ошо 18 субъекттин алардын функционалдык милдеттерин карасак деген, мында үзүндү да, ар бир субъекте деген үзүндү ушу зорлук зомбулукту алдын алуучу деген бир эле бир 100%дан где-то 30%, да, ушундай иш алып бара турган. Бирок ошонун ичинен бизде эң маанилүү орган бул социалдык өнүктүрүү министрлиги деп айтсак болот. Алардын иши жетишпегени билинип турат, себеп деген аларга мындай именно ушул үй-бүлөдө болуп аткан зорлук зомбулукту алдын ала турган социалдык кызматкерлер жетишпейт да, ошолорду киргизиш керек. Алардын бюджетин деген көбөйтүп бериш керек. Себеп деген мындай да, көйгөйлүү үй-бүлө бир айылда деген где-то 10% да, ушу көйгөйлүү үй-бүлө, зорлук зомбулук күн сайын болуп аткан үй-бүлө деген бул ошонун ичинен где-то 10%, 15% да. Анан ушул 10-15% дагы көйгөйлүү болгон үй-бүлөлөрдү мониторинг кылыш үчүн, алардын иштеш үчүн деген ушул жерде где-то 10 чакты социалдык кызматкерлер болгондо, алар күн сайын ошол үй-бүлө менен 9-дан 6-га чейин иштеп атып, мониторинг алып, ушул көйгөйлөрдүн баарын алдын алмакта. Анан ушул күйгүзгөнгө, колу бутун сындырбаганга ошого жетишет эле да. Себеп деген бизде бүгүнкү күнү милиция органдарына эле така болуп калып атпайбы? Алар уже окуя болгондон кийин эле келип калышат. Келгенден кийин ал жерде мурун алдын ала турган иштер деген өткөзүлбөгөн үчүн алар деген уже же колу буту сынган, же болбосо күгүзүп кеткен ошол эле окуяларга келип калышат да. Анын ичинде дагы кош көңүлдүк да иштер бар. Кыскача кылалык, Анан мен айтып кетет элем, биз деген ушу утун деңгээлинде мындай эрктүү позицияга турсак, ушу энелерди зорлук зомбулуктан, өлүмдөн сактап калыш үчүн каражат, өкмөттүн каражатын аябай ушул үй-бүлөдөгү болгон зорлук зомбулукту алдын ала турган социалдык кызматкерлерди киргизиш керек. Бирок аны деген президент тараптан дагы мурун балдарды коргоо боюнча 550 социалдык кызматкерлер киргизилген деп. Азыркы бүгүнкү күнү менин мындай коркунучум ушул балдарды коргой турган социалдык кызматкерлердин үстүнө деген ушу үй-бүлөдөгү болгон зорлук зомбулукту үйүп коебу деп ошого мындай кооптонуп турам. Рахмат пикириңизге. Агай, сиз? Эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы кыргыз журтуна кайталалым да. Жанагы чүйдө эле келгенде 21-жылы президент Уңгу жол Агап ахлак деп жарлыкка кол койгондо ошону биз түшүнбөй калдык. Азыр бүгүнкү күндө деле көбүс түшүнбөй атабыз. Аттыңа биздин эң өкүнүчтүү Кыргызстан мамлекети өзүнчө мамлекет болгондо коррупциялык өнүгүүгө кетип калып, ошол коррупция ушул үй-бүлөлүк баалуулуктун жоголушуна алып келди да. Азыр баалуулук байлык. Байлык жана байлык. Анан ошон үчүн биз эмнени гана ойлоп таппайлы, үй-бүлөлүк баалуулукту сактабасак, атанын касиети, эненин сүйүүсү, балдардын ыймандуулугу менен эмгекчилдиги болбоюнча бул нерсе көйгөй жарыла берет. Анан эми туура орун жасасаң өлүм ашкары кылат деп жанагы профилактика мына биздин ички иштер министрлиги быйыл 26-жылды ушу айылдык милициянын өнүгүшү жана ушу сервистикти жанагы алдан ала жана айыл өкмөттөр, жергиликтүү ага тууган жана көйгөйлүү үй-бүлө жана жарды жарым дегенден атайын багыт менен иш коюлду да. Мына өкмөттүн жетекчиси катышты ошол коллегияда. Анан дагы ошол кайрыларым, биз өзүбүздү карамайынча, өзүбүздү чечмейинче бул нерсе. Анан жана ажырашууну айтып атпайбызбы? Мен ошол аталар биримди деген коомдук бирикмеде 2 жыл болду, 3-жылга кетти түшкөнүмө. Ошол социолог анализ кылсак, 10 үй-бүлө ажыраса ошонун 6 үй-бүлөгө ата-эне күнөөлүү болуп атат да. Кызын турмушка берип коюп, үй-бүлөсүнө кийлишет, келин алып тиги баласына кийлишет, келинчегим мындай экен, тигиндей экен деп. Азыр келин эмес, кайнене менен чоң ата заман болуп турган кезде да. Өткөндө өстөп кейбей, жаңыдан коркпой, жаңы нерсе менен анан үй-бүлөлүк баалуулук үчүн багыт койсок, ошондо мектеп, бала бакча, жумуш
өзүбүздүн адамгерлик касиетибиз. Жакшы. Жаңыл Ишебековна кечирип коюңуз, азыр бизде угарман бар экен, андан соң сизге сөз берели. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбарбы? Саламатсызбы, Каныбек агай, биздин радио угарманыбыз, дайымкы ушул программага катышам деп бирок себептерден улам келе албай калды. Сурооңуз бар болсо керек, Рахмат, урматтуу бегим. Рахмат сизге. Мен мындай суроом кыска эле болот. Эксперттер абдан күчтүү экен, жакшы суроолорду берип атат. Суроо болбостон кээде мындай кеңеш да болуп атат. Себеби дегенде булар күчтүү экен көрүп турат. Жаңыл Ишембековдун өзү эле кандай күчтүү бизде жаран. Анан мында мамлекеттик кызматчы болчу, бул азыр көтөрүп аткан маселелердин баарын ичинен билет. Ошондон акыйкатчыга мен да сунуш берет элем, ошол эксперттер менен мындай тыгыз байланышта болсоңор. Абдан чоң иштер аткарылмак. Себеби дегенде коомдо аздыр чыңалуу бар. Себеби дегенде мурдагыдай бейөкмөт уюмдар жок, жанагы зордук зомбулукту каршы иштеген, ошо жанагы зордук зомбулукту алдын ала алган бейөкмөт уюмдар жок да азырчы. Анан көп адамдар өзүнүн оюнду айта албайт. Анан акыйкатчы институту бар экенди угулбай, билинбей калды акыркы убактачы. Анан мен суроом эмес, мен деле ошо кеңеш катары айтат элем силерге. Мына биринчи радио, Кыргыз телерадио корпорациясына биринчи радионун Кыргызстан боюнча баары угушат. Жок дегенде силер өзүңөр келип ушул жерде жоктон бир айда бир жолу келип элге мындай айтып турбайсыңарбы? Жанагындай резонанстуу окуялар болгондо, тез окуялар болгондо айтылат, анан ошо менен результат эмне болду? Эч ким укпайт да. Эл ичинде жанагыдай эле ой болот да. Булар баары сүйлөшүп койду, булардын баарын жаап койду деп элечи. Эч кандай чара көрүлгөн жок, эч кандай жыйынтык болбойт деп. Бул биринчи. Мен суруш катары эле бул суроо эмес. Анан ушундай байланышта болсоңор жакшы болот эле, өзүңөрдү билгизип, акыйкатчы бар экен. Анан кийин эми жалпы эле мындай бир суроом бар. Мына парламентке отчет бересиңерби, же бердиңерби? Бере турган болсоңор, парламентке жеткирип койгула. Эл ичинде мына мен өзүм да айтам, парламентке барып, депутаттар менен жолугуп, көйгөйдү көтөрүүгө, же маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк такыр болбой калды. Парламент өзүнчө, эл өзүнчө, шайлоо учурунда гана керек болуп калды. Рахмат, ийгиликтер болсун. Рахмат сизге биздин берүүбүзгө катышканыңыз үчүн. Биз Айчурок Калбековна биздин угарманыбыздын суроосуна кыскача жооп берип коесузбу? Андан соң Жаңыл Ишебековдун суроосуна дагы пикирине деги эле оюна сунушуңузду кабыл алабыз. Мен айтпадым жанагынтип бизде резонанстуу иштердин негизинен бир өзүнчө списоги бар. Ошолор боюнча бир жакшы идея берди агай дагы. Ошолорду бир жыйынтыктап бир жакшы бир маалымат беребиз го деген ойдомун да. Андан тышкары мына эми жарандык коо менен чогуу иштеш боюнча Назгүл Үсеновна жылда минимум 2 мониторинг өткөрөбүз. Интернатный учреждение болсун, мектептерде рекет болсун, буллинг болсун, ошол маселе боюнча дайыма тыгыз. Жакшы, анан бүгүнкү күндө да сиз өзүңүздөр айтпадыңыздар, мына WhatsApp группадагы түзүлгөнү калды. Ушул биздин программада келген катышуучулардын баардыгы буюрса сөзсүз түрдө алдыда жыйынтык болот деген ишеним бар. Келиңиз Жаңыл Ишембековна, сизди күтүрүп койдук окшойт, кечик болуңуз. Сунуштарда эми мен мына биринчи иретте институт үй бүлө институту деди. Ошону биз күчөтүшүбүз керек. Жанакы үй бүлө кодексин биз түп тамырынан бери карап чыгышыбыз керек. Биз ошону даярдаганбыз, мына Назгүл Үсеновна билет. Бирок бүгүнкү күндө ал жылбай калды. Ага өзгөртүүнү, толуктоонун кереги жок деген жыйынтык бар экен да. Бүгүнкү күндө ошону биз кайра башташыбыз керек. Ошол себеби дегенде биз мына ар бир категорияны өзүнчө карап коюп атпайлыбы? Үй бүлөнү карап айтабыз. Ал ошол ар бир мисалы ошол эле жаран, ошол эле балдар, ошол эле улгайган жарандар, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баардыгы бир үй бүлөдө. Ошонун баардыгын бир үй бүлөдө карашыбыз керек. Экинчиден мен Назгүл Үсеновна кошулам, биз жана жеке маселе деп карабаш керек. Бул коомдун маселеси. Биз ошон үчүн мына айтып атпайбы, ошол эле МВДнын сотрудниктери, ошол эле социалдык кызматкерлер ар бир үйгө бара албайт, кире албайт, туурабы? Жеке маселе деп. Ошону биз мындай биз ошону кылбашыбыз керек. Себеби дегенде жеке маселе деп ал үй бүлөдө канчадан бери боло берген зордук зомбулук күчөп келген да. Айтылбай калган нерселер да болгон, ошону биз талап кылышыбыз керек. Анан жана социалдык кызматкерлер боюнча мен да кошулам. Ошол биз өзүнчө ошол үй бүлө зордук. Эгерде биз айтып атабыз, ошол 18 субъекти бирөө башкарыш керек деп атабыз. Ошол менен чогуу иш алып барыш керек деп атабыз. Ал социалдык кызматкер бүгүнкү күндө жок.
Президент берген 550 социалдык кызматкер бул балдарды коштоп жүрүү. Себеби дегенде ошол эле зордук зомбулук балдарда күчөгөн. Бул да резонанстуу түрдө көп болгон аябай. Бирок азыркы күндө ошол социалдык кызматкерлер да мындай араң келип атат да. Мындай жок бүгүнкү кезде. Айлык аз. Алардын негизги социалдык жана гарантия деп коет эле ошолорду жасашыбыз керек. Ал аны да иштеп чыктык элек. Бирок ал тилекке каршы мындай өзүнүн жана баягы жыйынтыгына чыкпай калды да. Ошону талап кылышыбыз керек Назгүл Үсеновна, туурабы? Анан бүгүнкү күндө иштеп жаткан социалдык кызматкер жалгыз бой жашаган биздин улгайган жарандар менен, ошондой эле майыптыгы бар адамдар менен иштеп атат. Андай тиги зордук зомбулук менен иштегенге да мүмкүнчүлүгү жок. Алардын да эмгек акысы, ошол эле жол киреси, ошол эле кийим кечеги, ошол эле баягы сотовый менен алардын баардыгы менен связь түзүш керек да, чакырыш керек, звонок кылыш керек, жанагы ишеним телефонуна чалыш керек, МВДны чакырыш керек. Ал үчүн караштырылган эмес, эчтеке караштырылган эмес. Ошол себептен Назгүл Үсеновна туура айтып атат, биз баягы кооптонгонубуз ар бир өзүнүн функционалдык милдети менен жана социалдык кызматкерди биз колдонсок, ошондой эле кошумча дагы берсек дагы, анан сөзсүз түрдө биз жана үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мыйзамды дагы карап чыгыш керек. Себеби дегенде ал мыйзамды баарыңыздар билесиздер, окуп чыксаңар эле баягы эле функционалдык полномочия милдеттерди эле мынтип эле тизип койгонбуз да. Туурабы, Назгүл Үсеновна? Жөн эле мынтип эле ар бир органдын мүчөлөрүнө эмне алдын ала иштерди алып барабыз? Профилактика, психикалык жактан иштейбизби, психологиялык жардам беребизби, психологдор керекпи? Ошолордун баарын карап айтпайлыбы? Аны жөн эле функцияларын тизип коюп эле инструкция кылып чыгарып койбодукпу? Туурабы? Ошол мыйзам иштебей атпайбы? Ошол мыйзам иштебей атпайбы? Ошо сиздин оюңузга мен туура ошол жана бул улуттук пландын аткарылышын карап көрсөк эле, мына 3 жылдан бери мен мындай бирөөнү күнөөлөгөндөн Кудайдын алдына корком. Мындай кагаз үстүндө бар, иш үстүндө жок. Демек биз мамлекеттик деңгээлде ар бир министрликтердин функцияларын карап, бүгүнкү эң көбү үй бүлө болуп атат, үй бүлөнүн баалуулугу болуп атат. Мына мен жана аталар биримдигинен бир 100дөн ашык үй бүлөгө консультация бердим, 50дөн ашык үй бүлөнү сактап калдым. Ошондон айтып атам да, ким күнөөлүү ошо жана ажырашкандарга жана үй бүлөлүк чыр чатактын чыгышкандыгына. Анан ошон үчүн мындай чукул арада мына угуп аткандар, өкмөт деле угуп аткандар, биринчи радиодо эле ушул чукул арада бүт карап чыгып, анан жана үй бүлө кодексин сөзсүз түрдө айтар элем да, мындай бир бүгүнкү заламга анын келечекти кылган талап эмеси менен карап чыкпасак, муну биз уланта беребиз, бул күчөгөндөн күчөй берет да, бул баягы жин үйдөн чыгып кетти да. Эми ошо жинди жок дегенде мындай кармап, реттеп, мындай бир багытка ушуну анан кичирейтели деген максат болуш керек да. Мен кесиптештерге кошулам, бирок айтып кетет элем, мен күн сайын мага ушу зор зомбулукка учураган үй бүлөлөр энелер кайрылышат, балдар кайрылышат. Анан мен дагы айтып кетет элем, эгер биз өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңештин деңгээлинде көптөгөн мыйзамдарды иштеп чыксак болот, керек, туура, бул керектүү маселе. Бирок аны жергиликтүү деңгээлде ушуну иштеткенге кол бут керек. Анан өзүбүз билгендей, зордук зомбулук менен иштеш бул абдан мындай жогорку деңгээлде профессионалдык потенциал керек, күч керек, ден соолук керек, энергия керек. Аны менен жөнөкөй эле адам барып иштей албайт. Ошон үчүн эгерде биз мына профессионалдуу адистерди алабыз десек жумушка, анда аларга биз айлык манаясын деген толук кандуу, нормалдуу түрүндө мындай көбүрөөк кылып туруп төлөп бериш керекпиз. Мисалы үчүн мугалимдерге апрелден баштап 2 эсе айлык манаясы көбөйт деп эмеси өкмөттүн токтому чыкты. Анан мен айтып кетет элем, ушу социалдык сектордо социалдык кызматкерлер ушу мындайда эң көйгөйлүү, эң оор нерселер деген бүгүнкү күнү социалдык сектордо да. Анан бирок айлык манаясы деген эмне дегендер мындай алар мындай көп көңүл бурулбайт да, аз төлөнөт да. Мен ошон үчүн кайрылат элем өкмөттүн башчысына ушу социалдык кызматкерлерге айлык манаясын көбөйт берсе, мугалимдикиндей кылып 2 эсе. Андан тышкары ушу именно ушу үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөдөгү болгон зор зомбулукту алдын алуу үчүн ага деген өзгөчө социалдык кызматкердин штаттарын чыгарып берсе жакшы
болот эле. Андан тышкары ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлде балдарга карата үй бүлөдөгү болгон зор зомбулукту алдын алуу үчүн деген борборлор түзүп бериш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 7 борбор бар, бирок жетиштүү эмес. Ушул борборлорду биз дөмөрчү болгонбуз, ушул борборлорду киргизгенге, иштеткенге. Бирок биздин мына көзүбүз жетип турат, ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде ушундай борбор болбоюнча бул маселени, бул көйгөйдү контролго алып, аны аны ушул көйгөйдү жок кылыш үчүн деген аны мындай жөнөкөй мындай чаралар менен жанагы 18 субъекттин алы менен муну мындай ал келбейт да. Жакшы. Анда сизге дагы сөз кезегин берелик. Анан эфирди жыйынтыктайлы, саналуу убакыттар калыптыр. Мага жетиштүү го дейм, өзүм айтып Жакшы, Жаңышембековна, анан Айчүрөк Калбековна, соңку сиздерге сөз берелик, анан жыйынтыктайбыз. Мен дагы кошумча алып коеюн, биз жанагы жергиликтүү административ территориалдык реформа жасап атыкпы, ошондо биз деген айыл өкмөттү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарды мындай азайтып койбодукпу, кишинин санынчы. Биз баягы центральдык органды, министерстволордун ичиндеги адистерди көбөйтпөй, биз жер-жердегилерди көбөйтүшүбүз керек да. Анткени ар бир үй бүлө ошол жерде айыл өкмөттө жашайт, местное сообществодо жашайт да. Анан биз ошол социалдык кызматкерлер кантип иштейт? Алар эмне басат да, буту менен иштейт да. Ошол ар бир үйгө барат, ар бир үй бүлөнүн көйгөйүн билет, ар бир үй бүлөнүн кайгы муунун билет турабы? Анан ошол үчүн биз айыл өкмөттөргө мындай жер-жердеги иштеген, эл менен иштеген, ошол көйгөй менен иштегендерди мындай көбөйтүшүбүз керек. Центральный органды көбөйтүп коюп эле отурабыз да. Ал эмне? Ал баягы жалпы маалымат чок да. Ошо менен эле аймактык тескөөчүн да ошо көбөйтүш керек болот да. Ооба, ошо жерде иштеген айылдарды чоңойттук, оштук. Каран мурун мисалы үчүн 30 километр болсо 80-90 километр болуп калды. Ооба. Анан убагында дагы оперативдик реакция кылганга мүмкүнчүлүк болбойт да. Аралыктары бар да. Анан техникалык каржылоонун дагы тиешелүү убакытта техниканы берип, бул үй бүлөлүк баалуулукка көп көңүл бурбасак көйгөй да. Жакшы. Айчүрөк Калбековна, соңку сөз болсун, анан жыйынтыктайлы. Биз жана айтып атпайбызбы, ар бир кишинин социальный бытовой деген маселе болбойт, бул коомдук маселе деп. Бирок өзүнүн арызы болмоюнча биздин кылган аракеттерибиздин баары тең текке кетет да. Канча жолу ошондой кейстер келди. Жарым жылдап алып баратып мына дегенде акырында баягы барып туруп кайрадан элдешип алат дагы. Анан биз калабыз да. Ошондойдон канчалык көйгөйлөр кылып урса дагы. Ошондуктан эң башта биринчи мен ойлойт элем, биздин коомго, бизге кыргыздарга бир аз жат болот да бул маселе. Психологиялык жардам керек. Мен ошого көзүм жетти да. Анткени ошол эле айылдарда кимге айтат? Айылда баары бири-бирин билет. Бир коншусуна айтса, эртең эле жайылып кетет айылга. Ошон үчүн эч кимге айта албайт. Ошондуктан анонимдүү психологиялык жардам керек да. Анткени бир аялдын чечимге барыш үчүн бир эле ай кетпейт. Ал канча деген 6 ай, 7 айлап анан кийин бир чечимге барат да. Анткени ар бир эле аял бактылуу болуп кетейин деген ой бар да. Эртең эле бүгүн үйлөнүп алып, эртең ажырашайын деген ой жок да. Ошондуктан эң башта ошо биздин калктын психологиялык жардамга бир көп көңүл бурушат. Аң сезимди психиатр эмес, психологдорду көбүрөөк кириш керек болот да. Эмоционалдык Жакшы. Сон болду, талкуу жакшы жүрдү. Бизде Facebook социалдык тармагында да биздин угармандардын соңку атайын билдирүүлөрүн окуп коелук. Адам укугунун корголушу үчүн ар бир адам аракеттенүүсү керек. Институт акыйкатчы жакшы иштеп жатат деген дагы билдирүүлөр берген экен. Ошол бардык биздин көрөрмандарыбызга, Биринчи радионун платформасын көргөндөргө, ошондой эле биздин Биринчи радионун угармандарына жана бизге эфирге келип, эфирибиздин ушул көйгөйлүү, талуулуу бир теманы алып чыгып баарыбыз талкуулаган ар бир эксперттерге, ошондой эле бир негизги мейманыбызга дагы ыраазычылык билдирели. Кийинки эфирлерде дагы ушундай талкуу жаратып, бир көйгөйдү чечкенге аракет кылалы. Ушуну менен 5-1 ток-шоусу соңуна чыкты. Берүүнү мен Бигайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар.